Assalamu алейкум, урматтуу Мисал үчүн программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү программаны биз Ош шаарында жайгашкан карылар жана балдар үй интернатынан тарталы деп чечтик. Анткени бүгүнкү коомдо эне менен баланын, бала менен атанын ортосундагы мамиле өзгөргөндүгүнөн улам тарбия максатында, тарбия багытында берилчү маалыматтарды таратып коюуну туура деп чечтик. Азыр алдыда биз ушул үй интернатындагы карылар жана балдар үй интернатындагы bir gündük жашоого өңүлүп карайбыз. Жакшылап программаны акмалап туруңуздар, анткени мына ушул программа кароосуз калган энелер жана аталарга арналмакчы. Азыркы күндө карыялар үйүндө азыркы күндө 50 адам жашайт. 50 адамдан 26-сы кар-картаңдар, 24-ы балдар. Бирок мына кар-картаңдар келгенде ушул жерге постоянно келет. Анан качып отурган болсо, мусулмандарды мусулманча кылып, бардык жойну жайда кылып узатабыз. Карылар үйү, балдар үйү, кулакка өөн угулган жагымсыз сөздөр. Бир кездерде карылар, балдар көчөдө калып, өз үйүнө өгөй болот десе, эч ким ишенмек эмес. Бүгүн үй интернат дегенди угуп, чочубай да, таң калбай да калдык. Турмуштун оор сыноосуна кабылгандар аргасыздан бул жерлерде баш калкалоого мажбур. Бул программада Оштогу боорукердик үй интернатында карылыктын доорун, өмүрдүн калган жолун тобо кылып өткөрүп жатышкан аталар, энелер тууралуу сөз болмокчу. Балдарыбыз азыркы учурда 6 ай мөөнөт менен келип атат. 6 ай мөөнөт менен ар турдуу үй бүлөдөн келет. Жарым жетим, социальный жетим деп коет. Ошондой балдар келет. Үй бүлөсү начар семьядан келишет. Анан 6 айдын ичинде бара турган жери болбосо, ону өкмөт чечет. Через комиссия дагы улантып коет мөөнөтүнө. Анан бул узартып коет, ооба. Ош шаарындагы боорукердик үй интернатында учурда 52 адам жашайт. Алардын ичинен 28-и пенсия курагындагы социалдык абалы начар 1-2 топтогу майып карылар. Балдардын саны 24, 5 жаштан 16 жашка чейинки курактагылар, 2 тоголок жетим, 17 бала жарым жетим, 5 бала социалдык жактан абалы начар үй бүлөлөрдөн. Башка мекемелерден айырмаланып, бул жерде карылар да, тоголок жана жарым жетим балдар дагы асыранылат. Айрымдары гана убактылуу баш калкалашпаса, негизинен көптөрү эле бул жерде өз үйүндөй сезип жашап калышкан. 60 орундун 30-у балдар, 30-у карылар үчүн деп эсептелген. Мектеп курагындагы 20 бала шаардагы номер 26-чы орто мектепте билим алышат. Проблема пока азырынча жок. Бардыгы жетиштүү. Бирок жардам берип атат, жетишип атат, жардам бербесе жетпейт. Потому что мына кар-кардаңдарыбыз жаш өтүп калганда неудержание болот экен да, анан постельни придется каждый день менять да. Көп кир жууш керек, ошондо кичине мыла моюшубуз жетпей калат. Мыла моюш, потому что балдарда бул жерде алардагы постели, кийим башы 4 машина, 5 машинабыз иштейт, ошого кичине ошондой тарш болуп калат. Мыла моюшуйдан. Эмне үчүн дегенде модага караганда азыр инфляция болуп, мына бардык жок ценасы көтөрүлүп кетти. Бизге бир жылга бөлгөн ошо суммада чектелбей калабыз, потому что инфляция болуп. Анан бир адамга бир күнгө 100 грамм эт рассчитан да, на целый день. Азыр кыскартып койсуздарбы бираз? Жок, көбөйтүш керек да, ушунун нормасын көбөйтүш керек дейм да. 100 грамм эт жетпейт азыр. Жетпейт, потому что 100 грамм эт 3 маал, 4 маал тамакка салынат. 3 маал, 4 маал тамакка салынганда кичинелерден тийип калат да. Анан 100 грамм эт сөөгө менен эсептелген. Сөөгө чыгып кетсе, аз эле болуп калды. Ошону кичине көбөйтүп берсе, мисалы саат 11 болду. 1 сааттан кийин тамак жешебилер? Ооба. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына түшкү тамактанууга 1 саат убакыт калыптыр. Биз азыр ушул жетекчиликтин коштоосу менен ушул өзүнүн ашканасында. Себеп дегенде
карыганда адамды Күчтүү тамак. кубаттуу кармап туруш үчүн күчтүү тамак Тамак бериш керек, ооба. бериш керек да. Азыр бүгүнкү күндө ушул Оштогу карылар жана балдар үй интернатынын жашап жаткан балдар жана карылар бүгүнкү түшкү тамактоону танууда кандай нелерди жешет? Ошону байкап көрөлү. Жүрүңүз. Адегенде ашканадан баштадык. Анткени бул интернаттагы карыларды жакшы сөз менен даамдуу тамак гана кубаттандырат эмеспи. Ошондуктан алардын бир күндүк тамактануусун көрсөтүп берели. Эрте мененки, түшкү жана кечки. Сиздер ашпоз ичкенсиздер да? Ооба. Бүгүнкү мына түшкү тамакка эмне даярдап атасыздар? Ушул биздин аталарга, энелерге, ушул карылар үй интернатында жашаган балдарга дагы түшкү тамакта эмне бар, ушуну көрсөтүңүзчү. Биринчиси гречевый суп. Ана экинчиси Кана нокот атварной. Бул нокот даярдап атасыз? Нокот. О, майлары да укмуш го мунун. Эте менен, май менен. Эти алахида. Кана бул этиби? Эти. Бул ушул азыр ушул порция карыларга жетеби? Жетет. Падлик кичине болот. Падлик кичине куюп берет да. Кичине падик болот. 50 адамга. Жетет. Муну 50 адам кылайыпташтырылган. Бул дагы бул 100 адам, 200 адамдык го бул. Кечке чейин ушу Добавкасы менен жейт. Балдар жейт да. Добавкасы менен. Добавкасын сурайт. Карыганда аларга карап бересиздер да. жейт. Горох жакшы тамак өзү негизичи. Сытный тамак да. Негизинен алып караганда баягы ашканаңыздар ушул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр ушул карылар үйүндөгү ошо карылар тамактанчу, карыларга даярдалчу тамактардын ашканасында турабыз. Бул жерде эки ашкана бар экен, сиздердин айтыңыздарда. Бирөө газ менен, ал эми очок менен дагы кээ бир учурларда шартталай даярдашат экен тамактарды. Биз азыр ушул очокто бышкан карылар үчүн тамакка байкоо жүргүзөлү. Биз азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул ушул мекемеге баш бакканда эле эмнеге ашканадан баштады деп ойлобоңуздар. Себеп дегенде мына эжем деле калп айттырбайт. Карыганда карыны же болбосо ата энебизди ушул жерде жашап аткан тамак гана ушул кубаттуу болуп сактайт, күчүнө күч берет, демине дем берет деген өңүттө биз азыр ушул баштаганда эле ушул адегенде ушул ашканадан баштадык. Азыр өзүңүздөр көрүп турган бул очокко бышкан атайын ашты даярдап атыпсыздар. Биринчиге гречной суп. Экинчиге горох отварной. Үчүнчүгө Кечинде болот. Салат. Биринчи, экинчи. Салат. Үчүнчүгө салат да, үчүнчүгө салат да. Анан баягы байлар, чиновниктер айтып коет го, баягы 4-сүн баягы шириндиктерди жейбиз депчи. Шириндиктер берилет. Полникте берилет да. Бул азыр эми түшкү тамак Обедке биринчи, экинчи. Обедти өзү баягы байбанап жагылсын деген да бир сөздөр бар да. Мына обед убагында ушундай жайнатып койсоңуздар болбойбу? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү кылып туруп. Анан полники экинчи таттууларды жеп алат да, тамактар калып кетет да. Таттууларды ирети менен бересиздер. Биринчи сиз ашыңызды бересиз, экинчи горохуңузду бересиз дегендей. Таттууну күтүп турат да, андай жеп коет. Балдарыбыз ошондой да. Балдар ушундай деп. Актын болуп коет. Бирок кең эле таттуулар ам. Бул жерге эми отун, бүт көмүргө чейин даярдап алыпсыздар да. Эртемден саат 7-де как положено ушул жерде болобуз. Биринчи келип эле үйдө кандай балдарга, ата апаларыбызга кандай тамак жасасак, бул жерде да кутта ошондой тамак жасалат. Биринчиден оларга даамдуу болуш үчүн, эттери жумшак бышыш үчүн биз эрте асып, эрте кайнатабыз. Ошол өзүм үйдө ата энем кандай карасам, бул жердеги картаңдарда балдарды да кутта ошондой карайм. Эми адам карыганда жаш бала болуп калат да, мен өздөрү дагычы. Мисалы, сиздин бүгүнкү даярдап аткан гречкаңыз айрым бир карыларга жакпай калышы мүмкүн да. Ошол учурда кантип ситуациядан чыгасыз ошол? Ол учурда барып сурайбыз, тамак жактуу деп баардыгы жакшы дешет, жакпай калса башка тамак жасап бергенге аракет кылам. Бул өспүрүмдүн аты жөнү Асия. Мектепте окуйт. Ата энеси деле бар экен, бирок Асияга бул жайдагы жашоо жагат. Бир чети тынч, таза, ашпозчулук кесибин жактыргандыктан мынтип күндө казан башында. Апасы күн ирет келип, кабар алып, ал жайын сурап турат экен. Эки бир тууган, иниси ата энеси менен өз үйүндө. Ал эми Асия болсо таптакыр бул жактан кеткиси жок. Пан келип турабы бияка? Ооба. Канчанчы класста окуйсуң? 7. Жакшы окуйсуңбу? Ооба. Бул жерде ушул тамакты үйрөнөйүн деп ушу ашпозчунун жанына шакирт түшкөн экенсиң да? Ооба. Канча жаштасың азыр? 13. 13 жашта. Сен чоңойгондо эмне болгуң келет? Ашпозчу. Ашпозчу болуп окуйсуң да?
Бул жерде сага жакшы элеби шарттар? Бул жерде эч ким урбайбы сени? Эч ким Жок. ушпайбы бул жерде? Ушпайт. Жагабы? Ооба. Өзгөчө ким жагат бул жерде? Барсы эле жагат. Апаң качан кайсы күндөрү келип турат сага? Ар күн эле келет. Апаңа барып турасыңбы өзүң дагы? Ооба. Апаң эмне иштейт? Апам иштебейт. Жок. Канча бир туугансыңар? Эки эле. Экелер берки Укам бар. укаң каякта? Үйдө. Үйдө апаң мененби? Ооба. А сен да апаңа баргың келеби? Ооба. Качан барып келдиң акыркы жолу? Кыскача. Көп болдубу? Ооба. А баргың келбейби негизи эле үйүңө? Бул жер жакшы да сага? Ооба. Жерден ушундай кылып эжелериңдин бир талим тарбиясын алып анан келечекте мыкты бир ашпозчу болуп чыгам деген оюң бар экен да? Үй интернаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Бир күндүк тамак аш карларга 100, балдарга 110 сомдон каралган. Ага кошумча мекеменин кызматкерлери жайында чарбачылык менен алектенишип, салат, кыямдарды даярдап алышат. Тамак ашы белен кийимдери таза, жылуу бөлмөлөрдө жумшак керебеттерде жатышкан адамдарды көрүп, өкмөттүн камкордугуна ичиң жылыйт. Болбосо, мынча адам кайда барып, канча мезгил баш калкаламак? Өз үйүнөн жылуулук таппаган бирөөнүкүнө кайдан батмак? Зулфия эженин бул мекемеде иштегенине көп жыл болуптур. 2004-жылдан бери ушул жайдын ден соолук жагына дагы жооптуу кызматкер. Интернаттын мүдүрүнөн кийинки эле экинчи адам. Бир себептерден улам бул жайдын директору Бермет Токтосунова иш ордунда жок болгондуктан Зулфия эже менен чогуу кыдырдык. Карлар үчүн ашкана сыры мына ушулар. Азыр мынандай Кудайды тааныган жигиттерибиз көп. Депутаттар келет, ооба, келет, депутаттар келет. Же болбосо чоң кызматтарда иштеген чиновниктер келип жардам берип турабы? Берет. Мисалы кимдер? Сиз маани бербейсизби ушуларга? Берем, унутуп калдым азыр. Унутуп калдым, ооба. Жакынкы күндөрү ким келди берги? Жакынкы күндөрү. Жакынкы бир айда элестетип көрүңүзчү. Жакынкы бир айда ким келди? Белгилүү ушул кече шайлоо болду дегендей, баягы шайлоонун шарапаты менен калп эле болсо дагы баягы мындай бир көрүнүш үчүн келген бир депутаттар же болбосо бир кыргыздын кыйын чыкмалары келдиби бул жерге? Элжар деген бир балы бар экен, бирок ал каерде иштейт билбейм, ал дагы чоң жардам берди. Элжар деген. Кандай көп жардам берди? Балдарга кийим башкылык берди. Кышкы кийимдерин? Ооба. Жакшына жардам берди. Анан тоже ал дагы балдарды шикарный кылып стол жасап берди. Балдарга жакшы болду ушул күнү. Шевченке келди мына жакында, өзүңүз билдиңиз. Ал дагы жакшы бытовой техника менен жардам берди. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр баамдап атканыңыздардай, бул жерде эч качан жашоосунан жыргап кеткен адамдар жашашпайт. Өзүңүздөр мына арткы көрүнүштөгү бир образды көрүп атасыз. Бул жерде да мына ушундай эки бутунан толук ажыраган инсандар дагы, жарандарыбыз дагы ушул жерде турмуш кечиришет. Азыр биз ушул мекеменин ичинде, ушул үй интернаттын ичинде жашаган энелерибизден кепти баштайлы. Өлсөк, өлүгүбүз талаада калбасын. Тууган уругубуз келип алып кетишер, эптеп жерге берер деп отурушат. Таптакыр эч кимиси жоктор болсо, ушул жайдан узап кетебиз го дешип үмүт кылышат. Жаш баладай башын жерге салышып, өздөрүн күнөөлүү сезген энелерди көрүп, не дериңди дагы билбейсиң. Кандайсыздар, жакшысыздарбы энелер? Суп-сулуу болуп отурасыздарбы? Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Бул ЛТР мамлекет телерадио компаниясынын мисал үчүн деген программасы. Биз атайын келип калдык энелер. Ушул жаңы жыл астында бир аз болсо да сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөлү. Анан ушул күнү, мына ушул бир күнүңүздөрдүн алалы дедик да, бир күндө ушул Карлар үй интернатындагы сиздердин жашоо турмушуңуздарды бир кандай көрүнүш ва туура айтасыз. Ушуну бир эли журтка жакшынакай кылып чалдырып берели деп чечтик. Мына ошон үчүн азыр мына кас катарга тизилген энелерибизден ирети менен бир маек алып баштайлы. Siz kaçan geldiniz ene, жақсызбы? Жақсы, құдағай. Аты жөніңіз ким, қаяқтан келдіңіз ene? Мен Абдал Орахатқанмын.
Karasu'dan geldim. Karasu'dan kolkoz taşırıp uçaska Kıdırşasından. Kança oldu ene bu yaka gelgeningizge? Gelgenime özüm o Karangolat'ta 3 yıl yattım. Şunda uyudum. Karangolot degen o şerde uşunday karlar uyu var beken? Karasu'da. Hazır neme bolup mektep bolup kaldı. Mektep bolup kaldı. Endi bu jaka kötürüp geldi. Uşul жерде 13-жылы келдим. Özüңüz tuuralı kıska aytıp beriңizçi. Siz murda kim bolgoz? Kantip gelip kaldınız bu? Kolkoz ele olganman. Kolkoz işledim, tekstil işledim, afşıptı işledim. Özüm bizden uruguzda bunday eskice ilmimiz var. Bunday adamdardı endesek, gömdesek. Göz açıktık ha bunda. Göz açıktık cayınız var eken da. Baldarınız var mı Göz yok bu? açıktık var, diğer nememiz, toğuz var yok var bizde. Jönene meskestesiz var bu yerdegilerge dagı bir jakşı oň energiýalar berip turat keste. Bular şonda endi azmat neme kılan men bular karyalar bizde turu düşünbedi. Çalımız var böyle. Açsak maktanganda bolası. Oşo murunku erimden bolmadı. İçki olup kirdi. Apam var. Baldarı turbay keyingi men atam içki olup gitgen. Atamdan meni töregen anan onun keyin balal 41'de körgen meni. Murunku köyüsünden baldarı turgan emes. Kança bir tuganslar ene? Men hazır atalaşlarım iki ulele. Özbekistan'da yaşaydılar. Baldarı var, özleri ölüp kaldı. Bir ikincisi var elem, ne oldu bilmeyeyim. Özüňizden balanız bar mı jok bu? Özüm balam keyinki köyümden boldu. Balgaýakda hazır? Turbadı. Ha, turbady bu. Mailem bul dagı nasip değmi bul dagı? Nasip, tabii. Hiç bu turmuşka kapı olmaz Allah gerek. nasipkende, ulatgende. Allah'ın aytkanda bolat tur aytasız. Evet, Siz de oylagan emasda bir günü gelip şerge düşüp kalam dep turabı. Biroq bul jerge düşüp kalam degenlerdi köpçülügi jamon oylayt eken. Bul jerge düşüp kalganda geber şu adamlar aytat üydegi turmuşdan jakşı garaşat dejet. Oşondoybu? Yok, bu yer ayavaş sonra kurort bolup turat bizge. Yes alır. Yes alır, oturab. Kança jaşka çıktınız ene? Jaşыңız? Jaşыңız kançada? Yaşım hazır 53. yılkımın. 53. Ekkem 70'ge çıkıp kaldım. Men Abdurayim Zakiya. 93'ke kettim. Veteran Truzenik tıyılımın bir tamin kaldım bu yerde Truzenik tıyılı. 93'tös bu. 93'ke kettim. Sizde hiç kim 93'te öydük de bir biz çamalap bir 50-60'dı berek. Ay suyundurmam anday meni. Şaşarıp gitmeyin. Emi ilgeri sizin de çalınız bolsa gerek, jakşı turmuşlar bolsa gerek ha. Jakşı bolsa çıkıyorum podполковник militsiya Abdurayim Japar degendim most bilesizler. Anan özüňiz ne jumuş kıldınız em jaş Men kezde? Targovlida işledim. Soda satıp da bu. 8 yıl işledim Targovlida. Ballarınız var mı balağın? Balam ölüp kaldı yakında. Yakında ölüp kaldı. Mailem 93 yaşdagı öte çoň jaş. Siz ıyık ene olup kalıpsız, ıyık ene olup kalıpsız. Sizler yüzgü kirgileyle. Kudayım buyursa emiş, sizlerin batanızlar menen de Kudayım buyursa. Yarabbim Allah'ım. Bizlerden haber alıp gelip sizler, rahmet sizlerge Allah'ımdan koysun yarabbim. Pin qarıp, ayallarınız menen pin qarıp, baldarınızını okutup, çoň hizmetlerde işleşip, üylönüp, irgetip, bala çagalı bulup, nibara çivereler körüp, özüňler intimaq yaşap, yüzge kirip, nibara çiveleriniz yiteleşip, oynap gülüp jürgüle ilahım. Yarabbim, Allah'ımdan koysun. Amin, aytpanız kesin. Ağırbay, sırqabay, jakşı jürgüle. Daimda sulu bulursun day. Sizler de jakşı jürüňizler, qara. Yapır. Yeni, özüňiz jönünde aytsaňyz, özüňiz at jönüňizde aytyp, banan buyaka kantip gelip kaldınız, kançasınçı жылы geldiňiz şol aytып. Men gelgenime bir ayla oldu. Ha, bir ayla oldu. Kantip gelip kaldınız eje? Ne sebepten gelip kaldınız? Gözüm operatsiya kılıp oşon üçün gelip kaldım. Gözde qayerda operatsiya kıldırdınız? Birinci- Oş telebi? Yok. Birinci nemege bardık, avangardga bardık. Anan keyin bolsa Oşko bardık. Anan keyin nemege Bişkekten anan keyin Kayrat bu yerge geldik. Geliyor anan niye alışız gereken? Mine Turetski birdeke var eken go, firma var eken. Ana şo aytdı, şo vraç aytdı. Demege Taşkentke bargıla dedi. An Taşkentke bardık. Barınan keyin şo operatsiya kıldı maňa birok. Kede gürübe kalam da. Jaman da. Özüňizden üýüňiz, özüňizden bala çakaňyz. Bala çakam jok, birok bari jogu bar. Karasuda. Üýüňiz kakda? Karasuda. Özüňizden üýüňiz.
Жок, сиңдимкинде. Өзүңүздүн үйүңүз жокпу? Жок. Таптакыр алган эмессизби? Жок, алганмын, бирок эми баягы көз неме кылган үчүн мен неме сатып ийгем. Сатып туруп ушу көзүңүздү оңдоттуңуз, э? Ооба. Аты жөнүңүз ким мени? Инабат, Инабат, фамилияңыз? Ханипова. Карасулук болосузбу сиз дагы? Жашыңыз канчада эне? 66-да. 66-да. Сиз бир 35-40-тын тегерегиндей көрүнөт экенсиз. Өмүрүңүз узун болсун эне. Энелерге жакшы сөз жагат эне. Жашап бердим го балам. Энелерге айтыш керек да сөзсүз. Энелер эч качан биз карыдык дебеңиздер эч качан. Жүрөк жаш бойдон калат да баары эне. Аты жөнүңүз ким? Мен айтсам, анда таң калып ого өтөр жашап бересиң. Майлы эне. Аты жөнүңүз ким эне? Аты жөнүм Ажыкулова Хакен. Хакен. Каяктан келдиңиз? Качан Мен келдиңиз? Өзгөндөн келдим. Өзгөндөн келдиңиз? Келгениме 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Тагдырдын буйругу менен келдим бу жерге дагы. Мурда ушу эч ойлобогонсуз дейм ушул жерге. Ойлогон эмесмин. Неме? Жаш кездеги максаттарыңыз кандай эле? Мен 30 жыл мугалим болуп иштедим. Мугалим болдуңузбу? Кайсы убактан бердиңиз? Өзүмүз тилимен. Кыргыз тилден, э? Анан пенсияга чыккандан кийин уже карыдым. Карагандан кийин карасам өзүм бир үйдө тиги өзүм бага албай калдым. Өзүңүздүн үйүңүз барбы? Бар, бирөөдө калды. Анан кийин тиги ушул жерди билбейт экенмин. Шунча жүрүп ушул Ошто ушундай үй бар экен. Мен бирөөдөн угуп калдым дагы. Өзүм каалоом менен мен ошол жерде жашайм. Өмүрүм акырына чейин ошол жерде боломун деп өзүм чечим кылдым. Бирөөгө уккан жокмун. Балдарыңыз барбы эле? Бала жок да, бала болсо ошол жерде жыланбы мен. Бир тууган, канча бир туугансыз? Бир туугандарым 4 бир тууганым бар эле, балдары бар, алар өлдү. Ыйлашты барба деп. Балды эме үйүнө барат дегеним эмне, карылар үйүнө. Мен барып уктум, жакшы экен, көрдүм. Неме, элден угуп атам. Деп келсем, келген босогон аттаган күндөн баштап мага жакты ошол жер. Шунчалык коро жайы, мына условиялары бар. Канчага чыктыңыз эне? 84-кө чыккан. Ой, сиз бир 60-тын тегерек экенсиз. Жаман сүйүнүп кетесиң да. 40-та дебедиңиз. Чалым өлдү. Өлгөн ба? Чалым экөөбүз 60 жыл бирге жашадык. 60 жыл. Өлгөндөн кийин анан өзүм калып калдым. Ошондо эч качан баягы жан шерикти ажыратпасын деген ушул дейм, а? Ошол да. Жаш кезде эч ким ушундай карылар үйүнө барып калам деп ойлобосо керек, а эне? Бул нерсе мен түшүмө дагы кирген эмес. Инчилбау ушул жерге барып калам деп ойлогондо түшүмө да кирген эмес. Эми кыстаган немени, кыстаган турмуш жеңетте ушул жерде 7 жылдан бери жашап келатам. Баары жакшы карашат, кам көрүшөт, урсам банчага жаткызышат. Кыскасы жакшы улум, баары жакшы. Эми андан башка айла жок да, эне? Айла жок. Андан башка айла жок. Айла жок да. Ден соолукту ойлоңуз, Кудай буйрса, балаңыз банкта иштесе, анда пул чогултуп, ипотека кылып, үйүнө алып чыгып кетсе, ипотекага очуп кетирген. Үйлөндү, 2 балалуу болду. 2 балалуу болду. Келиниңиз келип турабы? Келип турушат. Небереңизди көрүп көрсөтүп турабы? Сүйлөштүрүп турушат. Сүйлөштүрүп турушабы? Макул. Эми сиз дагы көп нерсеге баягы нервди иштетпей, андан көрө кийинки калган өмүрдү жакшы кылып туруп, бир майнап жашаш үчүн энелериз айткандай көңүлдү кунак кылып жүрө бериңиз. Өзүмдү кармап, кыжалат болбой, жакшына кармап отурам да. Анан кийин эми ушу жаңы жыл келатат, жаңы жылыңар менен жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, бейпилдиктин, тынчтыктын жылы болсун. Баарыңарга биринчи байлык ден соолук каалаймын. Ошону менен бирге балдарым силердин ишиңерге ийгилик болсун. Эч качан оорубагыла, биринчи байлык ден соолук болсо бардыгы болот. Ушунчалык келип бизге көңүл буруп, биздин ушундай акыбалыбыз менен эметип кеткениңиз силерге рахмат балам. Мындай сөз менен жеткире албайм да, бардык нерсени кылып көрүшсөң анан билесиң дейт го. Бул жерде апалар менен иштеп, мен ушунчалык турмуш эмне экенин түшүндүм да. Өзүм жаш болсом дагы өзүм турмуш кура элекмин. Кээде элестетип кетесизби мындай? Коркуп да кетесизби кээде? Коркосуң, эми коркуу сезимдер сөзсүз болот. Себеби дегенде эртең эмне болушун билбейсиң да. Бул апалардын башына түшкөн нерселер мындай сөз менен жеткире албайсың да. Айтып берсе деп эле койбошу мүмкүн, бирок самом деле өтө кыйын нерсе да. Апалар менен иштеп, мен турмуш өтө татаал экенин түшүндүм. Апалар менен көбүнчө баарылашуу керек буларга. Анан мээрим керек, баарылашуу керек. Ошол нерселерди көбүнчө ошол нерселер менен иштешем. Көбүнчө баарылашабыз. Ошол. Адам баласы түйшүк башына түшсө айласыз көнөт. Болбосо бул карлар үйүндө байланып отурган аталар, энелер убагында эл катары
эмгек кылышкан. Бири пахта тамекиде иштеп, башкасы агартуу тармагында жана башка. Болгону учурунда жаштыкка, шаттыкка чиренишип, балалуу болуу маселесине анчалык маани беришкен эмес. Дегенин бул жайда жашаган карылардын көпчүлүгүнүн балдары же кыздары жок, айрымдарын гана эске албаса. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин энелерде маек алсак, азыр эми ушул аталарыбыздан дагы маек алганы туура деп чечтик. Мен 3 ай болду келгеним. 3 ай болдубу? Неден улам келип калдыңыз, аба? Менин бала чакаларым өлүп кеткен 90. Эч ким калбадыбы? Эч кимим жок. 90 тополоңдо өлүп кеткенби? Өлүп кеткен. Өзүңүздүн үй жайыңыз барбы? Жок да, Жокпу? Ина мен Садыр Жапаровке жаздым. Садыр Жапаров мени пенсияга чыгарып шерге жайлап койду. 3 ай болду бул жерде. Өмүрүнү берсин. Мен 12-жылга келгем. 12-жыл келдизби? 11 келгем. Жаштайыңызда эмне кызмат кылгансыз, аба? Шопур. Шопур болдуңузбу? Бияка келем деген ой болгон эмес да, эмне бир себеп болду, аба? Айтыңчы мындай, ачык. Аял өтүп кетти анан ушул жака келдимде. Бала чакаңыз барбы? Жок. Жокпу бала чакаңыз? Жок. Тууган урук. Тууган урук бар болгон менен. Ар кимдин өзүнүн тирилиги да. Ovqatlari yaxshi, kamchiligi yo'q. Qancha bo'ldi kelganingizga? Qo'li ochiq odamlar bor ekan, mana saxovatli nimalar. Qancha bo'ldi bu yoqqa kelganingizga? 19-yil kelganman. Bola chaqa bormi? Bola chaqa ham bor endi, qizlar bor endi, ular biroda xasmi ekanda endi. Yoshingiz qanchada? Yoshim 67. Bola chaqa bormi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Bola chaqa yo'q. Bola chaqa bormi? Bir tug'an bormi? Bol foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Balda qancha bolangiz bor? 5 bola bor. 5 bolangiz bormi? Ajrashib ketganman. 81. 81 beri boshqa ishlaydi. Balalaringiz kelmaymi? Yo'q. Kichinakeyinan yaxshi qilib cho'ng'aytdingizmi? O'p jittab? 10 yoshgacha qaradim, 10 yoshdan keyin qaraganim yo'q. Momposilarni olib berdingiz vaqtida, kiyimni olib berdingiz, o'pdingiz, jittadingiz turabı? Hozir kelmaymi taptaqiralar? O'shalar o'rib qolsa, o'sha o'ridingiz. Кыргыз коомунда карыларга карата ашка жүк, башка жүк мамиле улам күчөп баратканы байкалууда. Эзелтен карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жектеген адаттын күчөшүнө эмне себеп? Эмне үчүн балдар өзүмчүл жеке басар мүнөз тутуп, карыган ата-энелерин сыйлоо милдетин сезбей баратышат. Карылардын пенсиясы өз жашоосун камсыз кылууга жетеби, же жашында берген мээнеттин дөөлөтүн көрбөй жатышабы? Өзгөчө мындай карылар үйлөрүндөгү кароосуз калган аталардын, энелердин саны качан азаят? Башка энелер сыяктуу эле гана эми балдары бакса, же болсо балдары болсо, энелер айткандай, өзүнүн үйүндө, өзүнүн очогунда түтүн булатып дегендей, небере жытын жыттап, ушундай бир бактылуулуктун, карылыктын бактылуулук көз ирмемин өткөрсө деген ниеттери бар, албетте бардыгын эле. Бирок турмуш тиричилик, энелерибиз айткандай, ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет дегендей. Ушул карылыгынын кийинки өмүрлөрүн ушул жерде бактылуу, жакшынакай көңүлдөрү кунак болуп, бири-бири менен бир тууган болуп өткөрүп атканы дагы бизди жана сиздерди бир кайдыгер калтырбаса керек. Эч качан ата-энени карыганда талага таштап, же болбосо көңүлүн суутканга бир дагы баланын, бир дагы кыздын, бир дагы адамдын акысы жок. Ошондуктан бул программаны жыйынтап жатып, ата-эне барда, ата-эненин көзү тирүү үстүндө барктап, даңтап калуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-энелерди сыйлайлы. Саламатта калыңыздар.